өзүбүздүн тарыхыбызда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхында биринчи жолу ушундай эл аралык кызматын жасатып атабыз. Зилзала болгон күнүн эртеси эле бизге ыкчам маалымат түшкөн. Ошо биздин борборго куткаруучулар даярдоочу мамлекеттик борборунда. Анан ошонун күнү кечинде эле күчү 7,5-8 балга жеткен зилзала болду деп бизге маалымат берген Турцияда деп. Ошол күнү кечинде эле биз самолетко отуруп ошо зилзала болгон аймакка учуп чыкканбыз да. Where are you from? Kırgızistan. Canlarımız, kardeşlerimiz gelmiş. Ağlamak üzereyim ya. Geldiniz. İsmi nedir? Onun adı ne? Gri. Canım benim, hoş geldin. Çok teşekkür ederiz sana da. İyi ki varsın. Bir arkadaşı daha var burada. Onlar da bize yardım edecekler. Canlarım benim. Her bir ülkeden gelip, jana pribорлор менен tekşerip, алар менен приборлор менен текшерип кеткенден кийин ушу кызматтык өзүм итим менен алардан кийин биз сыра текшерип эметкенден ушу жарандарды табып калып атат. Ошо жарандарды тапкандан кийин белгилегенден кийин келип куткарчылар издеп куткарып чыгып атышат. Alдар ekini çiğ tete kaçarı soyla para albayız. Ne gidelim o üstü düşmesi mümkün. Bunun üstüne alış gerek. Orta bak. Evet. Başı bir bak. Bunlar bütün sınıfta var. Oturuz. Hoppa. Молодцы. Bütün öyle. Daha kişine götürüp koy arkaya. Arkaya daha kişine. Tartma. Şa. Tart öyle. Tart. Koltuğundan karma. Koltuğunda jara jipler var tekne. Remen karmaysın bu koltuğundan. Şa. Karma otur. Жылдырба karma otur. Спокойно, пришли, отошли! Молодцы! 10 минут полетели, дали. Бегом, Дима! Кыргызстан! Белоруссия! Молодцы!
Şöyle bile koysun. Onu Kutçak'tan nar ötküle dağı. Kim gerek olsa Salatça öt, Kutçak öt, Gönder öt biliyor. Tamam. Эки буту тең калып кетти. Şunda beline basıp kalk. Бир эле вариант эми муну бензин эзмейбизда, кесип. Азыркы учурда түрк жараны келип, ушул 5-кабатта ашканадан кийинки жатакканасында апасы калып кеткенин айтып атат. Ал жерде апасынын буту ушул үстүндө түшкөн урандар менен басылып калган. Ошону азыр бизден алып чыгып берүүбүздү суранып жатат. Азыр эми биздин куткаруучулар өз жандарын тобокелдикке салып туруп, куткаруу планын түзүп атат. Ооба, буга чейин келип, эки куткаруучу өлкөнүн топтору келип көрүп кеткен. Алар чыгара алган эмес. Себеби ал жерде өтө бир кооптуу болгондуктан, катуураак бир урганда дагы турган үй кулап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бизден азыр эки куткаруучу чыгып, автошаты менен чыгат дагы. Ошолду жеринде көрүп, кайсы инструмент, кайсы эмелер менен иштеш керек, ошону бир катар азыр чыгып көрүп чыгабыз. Андан кийин куткаруу иштерин баштайбыз деп ойлойм. Эки үйдүн ортосундагы дубалда калган бул. Эки үйдүн ортосунда дубалда турат азыр. Ал жерде оор бетон бар. Өзүндө үй кеш айганда адам жылып кеткен да. Там үстүндөгү бетон басып. Куткаруучулук кесипти тандаган биринчиден ата-энем себепкер болгон. Себеби куткаруучулук кесип, аны менен бирге эле аскердик кызматта. Ошо кичинемден бери эле аскердик кызмат аябай жагып, форма кийгенди, элдерге жардам бергенди жактырып келчүмүн да. Эмнеге эле форма кийгенди жактырчумун. Ошол себептен мен ошо аскер кызматкери болуп иштейм деп, аскер кызматкери болуп куткаруучу болуп мен иштегениме 16,5 жыл болду. Бул кесипти мен тандаганыма же куткаруучу болгонума эч качан өкүнбөйм. Андан кийин биз келгенден кийин ошол эле күнү результат боло баштады да. Биз иштеген аймактан гана табылып атты да жансыз денелер. Анын туугандары мындай караганда бүт туугандарынын баардыгы көздөрү чачырап, ушул куткаруучулар деле карап турду да. Ушулар иштесе, ушулар кыймылдаса, ушулар бизге таап берет эле биздин туугандар деген үмүттененчи. Бирок ошол үмүттөрүнө актайлы деп аркабызды карасак, туугандары турат, күтүп турат, ата-энелери, бир туугандары карап турат. Только алдыга жүрүп отуруп, ошол жерден көптөгөн количестводогу жансыз денелер таап бердик. Ушул ичинде калып кеткен жарандар баягы
бияка белги берсе дагы бизге угулбай турган учур болуп атат. Ошондой учурлар баардык эки жакта иштеп аткан техникаларды, генераторларды баардыгын өчүрүп, даже эч ким эч жакка жылбай баардыгы отуруп, бир гана тынчаганга убакыт берилет да. Мына куткаруу иштеринде забалды. Биз ошондой иш-чаралардын баардыгын ирети менен жасадык. Ошондой иш-чараларды жасап бүткөндөн кийин, жана мен айтып аткан кооптуу участокко барып, ошол жерден үндөшкөндө, именно ошол биз баягы ачып аткан плитанын алдында боштук бар экен, ошо боштуктан бир айымдын үнүн уктук да. Биз баягы биз башка өлкөлөрдү мындай өнүккөн өлкө деп, мисалы Японияны, Кытайды деп билебиз да, алар баягы технологиясы эмеге караганда, бизге караганда кыйла эме да, көп эле жогору. Ошолордун куткаруучулары да келип баягы издөө иштерин жүргүзүп атты да. Анан биз иштеген жана 6 этаж объектиде жана тепловизор менен өзүнүн атайын аппараты менен келип, бир 2 саат баардыгыбыздын ишибизди токтотуп коюп, рентген аппараты менен эми тирүү жан болуп калса айтабыз деп баягы ошол жерде аябай обход кылышты да, текшеришти. Биз иштебей туруп калдык. Анан берде эме жок, тирүү жан жок деп кетишти да. Анан биз чындыгында ишендик, тирүү жан жок болсо, жанагындай аппарат менен көрүп атса, анан биз өзүбүздүн ишибизди улантып бердик. Ошол эле объектинин оң жак капталында болчу, оң жак башында. Күндүз кечкери ошол жерде иштедик. Ал 6 кабат болсо, 4 кабатын алгандан кийин 3-үncү түйүндө эки ягында койгон бир парковка бар экен да, машиналарды киргизип койчу экен. Ошонун алдында киргенде подъездин үстү жагы болуп калат экен, ошо 2-нчи этаж болуп калат болуш керек. Ошол жерде ошонун уровенине чейин казып түшүп экскаватор менен. Анан ошондо бир боштукту байкап калдык да, бир плитаны көтөргөндө нар жагы уже боштук көрүнүп калды. Анан баардыгын токтотуп, ошо куткаруу иштеринде өзүндө ошондой завалда иштеп атканда өзүнүн тактикасы бар. Баардык эле өлкөлөрдө колдонот. Мисалы баягы куткаруу иштеп атканда техникалар иштейт, генераторлор иштейт, баардыгын токтотуп турган биз ошол боштукка бардык. Боштукта адам батарлык деле боштук эмес, бир аз эле боштук. Ошол боштукка барып, анын ичинен үндөштүк. Үн бердик да, баягы ким бар? Биз куткарууга келдик. Биз сизди куткарабыз. Эгер укпай атсаңыз, эме болсо таш менен баягы стенаны эмени уруп добуш бериңиз, колуңуз менен добуш бериңиз. Жана боштуктан үн чыкты. Бул уже 5-нчи күн болуш керек. 5-нчи күндө. Ошол үн чыкты. Андан кийин эле биз баардык күч каражаттарыбызды, куткаруучулардын шаймандарын бүт ошол жерге топтоп, кошумча куткаруучуларды дагы чакырып, анан ошол жерде баягы тазалоо иштерин, ошол тирүү жанга жетүү жолдорун ачуу иштерин жасап, аралыгы бир 1,5 сааттай иштедик да. Анан 1,5 сааттын ичинде жанагы боюнда бар, 6 айлык боюнда бар келин экен, 22 жаштагы. Ошону куткарып калууга жетиштик.